УКМК Бишкекте жана Чүйдө интимдик кызмат көрсөткөн жайлар аныкталып, 70тен ашык кыз кармалганын кабарлап сүрөттөрү менен бөлүштү. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары да соц тармактагы баракчаларына кыздардын сүрөтүн ачык жарыялашты. Ал эле эмес, өздүгүн аныктаган паспорт, ата-энесинин аты жөнү, байланыш номерлери да жарыяланган. Бул көрүнүштө соц тармактын колдонуучулары катуу сындап, кыздардын өздүгү ачыкталбашы керектигин жазып жатышат. Бул көрүнүш баш мыйзамга каршы келээрин, алардын укугун тебелөө болуп саналаарын билдиришти. Сексуалдык кулчулукка кабылгандар, кээ бириңиздер жанталашып жарыялап аткан сүрөттөргө жакшы маани берип караңыздар. Кыздардын беттери шишиген, оозору анча-мынча кызыл же көк ала болуп калган. Аларды ошентип коркутуп, уруу анан башка эркектер менен жатканы мажбурлашат. Жакшы жашоо издеп канчалаган кыздар сексуалдык кулчулукка кабылган. YouTube'га кирсеңиздер, жаш кыз келиндердин кантип башка адамга сатылып кеткенин угасыздар. Анан да кыздуулар кыздарга сын такпаса. Кыздардын жүзү, аты жөнү, паспорту, телефон номери, ата-энесинин аты жөнү, ата-энесинин телефону ачыкталды. Баш мыйзам менен жашайбызбы? Расмий маалыматтык сайттар кыздардын бетин жаппай чыгарып жатышат. Журналисттик этика деген кайда? Адам өлтүрүп, оор кылмыш кылган жарандардын да аты жөнү жашырылып, сүрөтүндө бети жабылып берилерин мисал кылган журналист Анаркан Алтымышева кыздардын эртеңки жашоосу оор болуп калат дейт. Бир эле алар эмес, кыздардын ата-энеси, туугандары да басмырланды деген пикирде. Кылмышка барган адамдардын дагы бети жабылып көрсөтүлөт. Ошол укук коргоо органдары тарабынан дагы аты жөнү жашырылат, мисалы. Бети жабылат. Бул кыздардын кылмышкерби? Алардын эмнеге бети жабылбашы керек? Алардын деле бети жабылыш керек да. Алардын деле укугу корголуш керек. Алардын мисалы биз ошо кечээкү жаңылык менен ошол кыздарга эле эмес, алардын үй бүлөсүнө, ата-энесине, жакындарын бардыгына бир ушундай моралдык жактан ушунчалык бир басмырлап салдык да. ММКларда сойкулукка айыпталган кыздардын жүздөрүнүн ачык берилиши журналисттик этиканы бузат дейт журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлзат Казиева. Ал сүрөттөрдүн жарыяланышын көрсөтмө болушу мүмкүн деп божомолдойт. Бирок журналисттерди кесиптик иште этиканы бузбоого чакырат. Сойкулукка айыпталып кармалган кыздарды коомчулукка уяткаруу деген максатта таратылсын деген бир көрсөтмө болгон окшойт менин немемдечи, баамымда. Бирок кандай болгончу энде дагы бул кесиптик ишибизде биз өзүбүздүн этиканы карманышыбыз керек. Мен кесиптештерге айтат элем, өтө кылдат болушубуз керек мындай нерселердечи. Юрист Асылбек Коңгуров сүрөттөрдү ачык жарыялаган укук коргоо органдары кызматынан ашача пайдалануу болуп эсептелинээрин билдирди. Анткени бир да мыйзамда сүрөтү ачык көрсөтүлсүн деп жазылбаганын айтат. Эгер ушул окуядан кийин кыздар өмүрүнө кол салса, сүрөттү, ошол адамга байланыштуу маалыматты жарыялагандар жооптуу болуп калышы мүмкүн. Өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү деген берене менен иш козголот дейт. Мен мыйзамдардан бирөөсүнүн дагы буга чейин да тапкан эмесмин, азыр дагы табуу кыйын. Мисалы үчүн тергөөчүдө же болбосо кандайдыр бир кызматкерде ушундай укугу бар экендигин. Бул мен ойлойм, эгерде ошондой укук болсо, ошол УКМК же башка органбы, ошолор алар көрсөтүп, өздөрү алар далилдеш керек. Биздин колубузда мындай ыйгарым укук бар. Булардын сойкулардын сүрөтүн жарыяласын деген. Эгер андай укугу жок болсо, булар бийлигинен аша чапкан болот. Бийлигинен аша чабуу бул кылмыш болуп эсептелет. Юристтердин айтымында сойкулукка шектелген кыздардын өздүгү жана жакындары жөнүндө ачык маалымат таркатуу адамдын укугун одоно бузуу болуп эсептелинет. Кыздар же алардын жакындары сүрөттөрдү жарыялаган органдарды, телеканалдарды сотко берсе болоорун айтышат. Зыягүл Болот кызы, Алишер Мусажалил уулу, Тмедиа, Ош шаары.